Assalamu алейкум урматтуу мекендештер. Адамзаттын баарын азапка салган коронавирус илдети биздин ыйык мекенибизге дагы жетти. Акыркы бир ай ичинде эң оор жана коркунучтуу окуяларды баштан өткөрдүк. Көз алдыбызда эле адамдардын эсин жоготуп, кулап, медициналык жардам алууга жүздөгөн кезектер тизилди. Тем жетпей кыйналгандарды, жакындардын колунда жоготкондорду көрдүк. Мындай кайгылуу кезеңде четтеп карап чыдап тура алган жокпуз. Кислород жабдыктары элге зарыл болуп турду. Ошол кыйынчылык каптаган алгачкы күндөрү Исмаил Матраимов фонду стационарларды ачып, элдин кызматына кам көрүп жатты. Фонддун алдында ыктыярчы жигиттер биз дагы кызмат кылууну туура көрүп, кислород жабдыгына муктаж адамдарга барып, акысыз аппараттарды коюп берип жаттык. Биз тынчтыкта, бейпил жашоодо өскөн муун болсок дагы, бат эле согуштагыдай абалга туш келдик. Эл башына иш түшкөндө эр азаматтар кызмат кылат деген тарбияны алып чоңойгонбуз. Намыскөй, элдин саламаттыгы үчүн кайдыгер эмес жигиттер бизге волонтер болуп келип, түнү-күнү кызмат кылып жатышат. Алар коркунуч бар жерлерге барып, өз өмүрүн тобокелге салуу менен башкалардын өмүрү үчүн күрөшүүдө. Биз вирустун кесепети жоюлмайынча элдин кызматында болобуз. Урматтуу туугандар, сиздердин бизге жардамыңыздар керек. Ал жардам өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга кам көрүп, эрежелерди так сактап жүрүңүздөр. Сиздердин саламаттык бизге чоң жардам.